Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Velillahil hamd. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Velillahil hamd. Жаратқан Аллах Тағалаға мақтау olur. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға салам салаваттар айтып, урматты мұсылман бір туғандар, жаратқан Аллах Тағалаға жыл айлантып, бүгін де сіздерменен қайрадан момындардың майрамы болған Құрбан айт күнінде, мына айт майрамдау астында, айт намазын оқу астында жаратқан Аллах Тағаланың үйінде құлшылық қылу мақсатында мешітте жолығып отырамыз. Аллахым әрбіріміздің басып келген қадамдарымызға сауапторды жазсын. Әрбіріміздің басып келген қадамдарымызға сауапторды жазсын. Бүгінгі қылына тұрған құрбандықтардың үрматына, бүгінгі қылына тұрған жақшылықтардың үрматына, оқылынған намаздар, дуалардың берекетіменен бардығымыздың күнәларымызды кешіріп, мындан арқы жашауымызды берекелі қылсын. Өзгөчө мына ушул былтыркы Құрбан айт менен бүгүнкү күнгө чейин кайтыш болуп кеткен жалпы туган уруктарыбызды, ага-инилерибизди, жамаатыбыздагы анча-мынча аталардын балдарын, кыздарын Аллахым өз рахматына алып, бейшиктердин катарына кошкон болсун. Жараткан Аллах Таала эмки Құрбан айтка чейин кимдир бирөөбүздүн жаныбызды ала турган болсо, ыйман менен алган болсун. Аллах өз рахматы менен, мээрими менен, жаннаты менен тосуп алган болсун, урматтуу мусулман бир туугандар. Ошондуктан дагы келиңиздер. Бүгүнкү бул Құрбан айт балким биз үчүн жашообуздагы, өмүрүбүздөгү жаратканга жакындоо, жаратканга кулчулук кылуу, Кудай менен мамилени бекемдөөгө Аллах Таала тарабынан берилип аткан дагы бир шанс болушу мүмкүн, урматтуу мусулман бир туугандар. Құрбандық темасы, құрбандық сөзі, негізі мына ошол Құрбан айт майрамы келген учурда, албетте бул мына ошол Ибрахим пайгамбардан бизге сүннет болуп калган, шарият болуп калган мына ошол улуу ибадаттардын бири экендиги бардыгыбызга айдан ачык. Ибрахим пайгамбар жараткан Аллах Таалага жакындоо максатында, Кудай Таалага баш ийүү максатында, Кудайдын буйругун аткарамын деп мына ушул Құрбан айт күнү баласын құрбандыққа чалгандыгы бул урматтуу мусулман бир туугандар буга чейинки биздин сабактарыбыздан, баяндарыбыздан айтылып, бардыгыбызга белгилүү. Жараткан Аллах Таала Ибрахим пайгамбарды балаңды құрбандық чал, балаңды музда дегенде, Аллах Тааланын берген буйругу максат баласын муздоо эмес. Негизги Аллах Тааланын берген буйругу Ибрахимдин 80ге чыкканда тапкан баласын жок кылуу эмес. Балким Ибрахим пайгамбарды сыноо, баласын муздай бекен емес, бәлкім менің бұйрығыма қарсы шықпай бекен деген тәрізді. Ибрахим пайғамбар Аллах Тааладан берілген сынаудан өтті. Ибрахим пайғамбар Аллах Тааланың баласын мұздату емеслі, құрбандық қылдыру емеслі. Аллах Таала негізгі мақсаты Ибрахимаға баш иеу бейбі. Айтқан сөзімді атқарбайбы. Маға берген уадасын үстінен шығабы, шықпайбы. Негізгі мәселе Ибрахим пайғамбардан экзамен, сыноо болчу. Бирок Ибрахим пайгамбар Аллах Тааланын буйругу деп колунан келишинче эмне мына ошол курбандык кылып салууга, баласын керек болсо Аллах жолунда муздап салганга дагы даяр болду. Анын сыңарындай урматтуу мусулман бир туугандар, Аллах Таала Ибрахим пайгамбарды баласын муздай бекен деп сынаган болсо, сиз экөөбүздү бүгүн анча-мынча бир тыйын тыпыры менен, кою менен, букасы менен менин экзаменимден өтөбү, менин сыноомдон өтөбү деп сынап атат. Бүгүн тирүү экенбиз, Аллах Таала күн таң аткан сайын бул пенден бүгүн багымдатка турабы экен. Бул пенден бүгүн намазга барабы экен. Бул пенден бүгүн менин буйруктарымды аткарып, сөгүнбөй жашайбы экен, алдабай жашайбы экен, урдабай жашайбы экен деп күн сайын Аллах Таала бизди сынап атат. Мына ошол сыноолордон ийгиликтүү өткөндү жараткан Аллах Таала бардыгыбызга урматтуу мусулман бир туугандар насип кылган болсун. Жараткан Аллах Таала мына ошол Ибрахим пайгамбар каарып калган учурунда бала берип, ал баланын өзүнчө бир жумшактыгын, кереметтүү Кур'ан сыйлыктыгын, жөнөкөйлүгүн, ыймандуулугун, тарбиялуулугун баяндайт. О балам, мен сени муздап атып турмун десе, о Алла атаке, эгер Кудайдын буйругу болсо аткаргын дейт. Ибрахим пайгамбар жана баласы мына ошентип курбандык темасын талкуулап, Алладан келген буйрук деп. Фалемма аслама ва талаху лил жабин, жетелеп барып мына ошол муздай турган жерге жаткырып, путу колун байлап муздайын деп аткан учурда Ибрахим пайгамбардын баласына айткан: "О атаке, эгер мени азыр курбандык кылып муздай турган болсоң, пычагыңды жакшылап курчуткун" дейт. Анткени жан чыгышы кыйын, сен жанакы пычагың мокок болуп, тарта албай кыйналып калбагын, ошол маалда кыйналбастан оңой сою бергин деп атасын ойлойт. "О атаке, муздап аткан учурда менин жүзүмдү жерге караткын, ылдый кылгын. Жан чыгып атканда кыйналып кетип, жанакындай эмне кыйналгандыгымдан сени окураңдап, жаман көз караш менен карап койбойын" дейт. Муздап атса дагы
жаман көз караш менен сени карап койбошум керек дейт. О атаке, мени муздап аткан учурда кийимдериңди эгизирээк көтөрүп алып муздагын, кан чачырабасын. Эгер кийимиңе кан чачырай турган болсо, сенин кийимиңе чачыраган канды көрүп, апамдын жарасы козголуп кайра ыйлайт дейт. О атаке, эгер сен кылам деп аткан бул иштердин бардыгы Кудайдын буйругу боло турган болсо, аткаргын. Сатажидун иншалла мина сабирин, мени сабырдуулардын катарынан табасың дейт. Урматтуу мусулман бир туугандар, бардыгыбызда бүгүн бала бар, бардыгыбызда кыз бар. Бардыгыбыз бүгүн биздин проблема, биздин көйгөй балдарыбыз переходный возрастта. Балам телефонго жаман үйрөндү. Балам андай болду, мен барчылыкта чоңойтуп койдум балдарымды, ошого менин балдарым андай болуп калды, мындай болуп калды. Бүгүн мына бир жума өтпөстөн бирин-бири өлтүрүп аткан, суицид болуп аткан, башка болуп аткан келиндерди, кыздарды угуп атабыз. Болор болбосун көйгөй проблеманын айынан. Бүгүн биздин балдар тополон кылганда 20 жылдыкка барбайсың, бүтүрүү кечеге барбайсың десек, үйдөн чыгып кетип атат. Бүгүн кортеж уюштуруп бербей койсок, ошол 20 бүтүрүү кечесине бир аз тыйым бербей койсок, асынып алып атат, атага тарынып, апага тарынып. Бирок ыйман берген, ислам берген тарбия, атаке, мени союп атканда көзүмдү ылдый жаман карап койбойн дейт. Муздап атсаң, нето караганга акым жок дейт. Мына Кур'ан берген тарбия, мына ыйман берген тарбия, мына ислам берген тарбия. Тилекке каршы урматтуу мусулман бир туугандар, биз ыймандан, исламдан алыстагандан алыстап, качкандан качып атабыз. Мына ошол Ибрахим пайгамбар, Хажар энебиз, баласы Исмаил алейхиссалам үчөөсүн тең азгырыш үчүн шайтан келет. О Ибрахим, түшүңө азгырылба. Ибрахим пайгамбар, бул Кудайдын буйругу, сен мени азгырбагын деп шайтанга ташатат. Хажар энебизге келет, каарыганда тапкан балаңарды Ибрахим муздайм деп атат. Хажар энебиз эмне үчүн десе, Кудайдын буйругу деп ойлоп атат. Эгер менин күйөөм Кудайдын буйругу деп ойлоп аткан болсо, анда сен мени азгырбагын деп Хажар энебиз да таш менен урду. Андан кийин баланын өзүнө барды. Атакең сени муздаганды алып баратат деди. Сен кайсыл жерде көргөнсүң өз ата баласын муздаганды? Ооба, атаң ошол эмне Кудайдын буйругу деп адашып атат дейт. Эгер Аллах Тааланын буйругу деп ойлоп аткан болсо, менин атам адашпайт, мен курбандыкка даярмын дейт. Исмаил алейхиссалам да ташатат. Бүгүн мына ажыларыбыз азыр мына Муздалифадан жамаратты көздөй жөнөдү ташатканы. Барып мына ошол жерде 7 ташатат. Бүгүн шайтанга эртең атат, эртеден кийин атат. Урматтуу мусулман бир туугандар, кээде кошунабыз нето карап койсо, уже жылдап сүйлөшпөйбүз. Кокус Кудай сактасын. Машинасыны бүгүн өзүбүздүн дарбазага парковка токтотуп койгон болсо, эмне үчүн өзүң үйүңө койбойсуң деп ошону айна канча ызылдашабыз. Ал эми пакеттеги памперсин алып чыгып туруп, сиздин дарбазаңыздан ыргытканын көрүп калган болсоңуз, уже бүттү, кыяматка чал кошуна менен мамиле үзүлөт. Бирок бүгүн менин душманым деген шайтанга канча таш атып, бирок таш атып кайткандан кийин кайрадан телефонду алып алып, ушак менен гыйбат менен кайтат биздин ажылар. Бүгүн мына курбандыкта сиз дагы ошолордун жолун жолдоп, Ибрахим пайгамбардын изине түшүп, курбандык чал башка кылып жаратканга жакындайын деп атасыз. Ибрахим пайгамбар баласын муздаган болсо Кудай үчүн, мен жок дегенде 20 000 сомду муздайм. Мен жок дегенде бир коюмду муздайм. Бир уюмду муздайм деп курбандык чалып атасыздар, бирок канча курбандык аткарылып бүткөндөн кийин кайрадан мурдакы жашоо. Урматтуу мусулман бир тууган, мен жана мисал келтирип айтканда, кошунабыз бир памперсин мусурун ыргыткан болсо, өмүр бою саламдашпай калабыз. Бирок бүгүн мен шайтанга каршымын деп, ар намаздан кийин Аллаху акбар, ла илаха иллаллах, Аллаху акбар, валиллахил хамд. Такбир, ташрих айтып алып, намаздан чыккандан кийин кайра эле шайтан менен биргебиз. Ошондуктан келиңиздер, ар бир ибадат шариятыбызда бизди тарбиялаш үчүн, бизди туура жолго салыш үчүн, биздин жашообузду бир туура нукка буруш үчүн тилекке каршы биз дамыл айтканда айтып коюп, кылганда кылып коюп, сыртка чыккандан кийин эмне үчүн бул ибадатты аткарып атабыз? Бул ибадаттын максаты эмне? Намаздан максат эмне? Инна салата танханил фахшай вал мункар. Чындыгында намаз бизди бузукулуктан, жаман иштерден тосот, тыят дейт. Бирок биздин намаздар тосуп атабы, тыйып атабы, урматтуу мусулман бир туугандар, бир назар таштап коелу. Шайтанга ташаткандан максат, курбандык чалгандан максат, мен шайтан менен эмесмин, шайтандан башкамын, мен башка жолдомун деген сөз. Тилекке каршы шайтанга ташатып алып, кайра эле мына ошондой эмне каалагандай жашап аткандарыбыз, каалагандай күнөө иштерди кылып аткандарыбыз арабызда жок эмес, урматтуу мусулман бир туугандар. Курбандык чалуунун негизги маани максаты, жараткан Аллах Таала кереметтүү Кур'анда Хадж сүрөсүнүн 34-аятында «Валикулли умматин жаална мансакан лиязкура смаллахи ала ма разакахум мин бахиматил ан'ам». Биз ар бир үммөткө, ар бир элдерге курбандык ибадатын
şariat kıldık, mildet kıldık, körsettük. Mana oşol özlerinin candıklarını soyup jaratkan Allah Taala'nı esteş üçün deydi. Bizden murdaki peygamberler, bizden murdaki ümmetlerge dagı kurbandık millet bolgan eken, özüңнүн koroğundağı koyuңdu başkandı je bugün akçaң menen kurbandık çıkarıp jaratkandı esteş üçün. Haç Suresi'nin 37. ayetinde "Len yenalullaha luhumaha ve la dimaha velakin yenaluhu at-takva minhum." Seler soygan kurbandıktın kanı dağı, eti dağı jaratkan Allah Taala'ga jetpeyt. Belkim selerдің жүрегіңерден çıkkan maksat, çeçim, niyetiңер, takvalığыңар gana jedet deydi, урматтуу musulman bir tuğanдар. Biz bugün kurbandık çalıp atkanda, başka kılıp atkanda, emne mına oşol negizgi bizdin kurbandıgыбыздын maksatı jaratkanга jakындоо экен, урматтуу musulman bir tuğanдар. Kurbandık bul littaqarrub ilallah, Allah'a jakın bol üçün, Kuday menen mamileni bekemdeş üçün. Bugün ança mınçalarda emne jana arkanday bir jolдар menen jakşılık kılıp, başka kılıp adamlar menen bir mamile kılıp kalganda, biraz mansa olup kalsa, biraz bir işi olup kalsa, kolundan bir iş gelip kalsa, eптеп ошону менен связьга кармап, мамиле кылып, ака-ука болуп, нада бут сенен кичине болсо дагы bir өкүл ата коюп алгысы келгендер бар. Ошону менен мамиле жакшы болуп калса, канчалаган bir иштер чечилип калат, башка болот деп. Бүгүн курбандык дагы мына ошентип эмне? Жаратканга подход кылып, сойгон каның менен Кудай Таалага жакындап, Кудай менен связь кылып, Кудай менен мамилени бекемдешке Аллах Таала тарабынан берилген бизге өзгөчө bir не жанакындай bir шанс, урматтуу мусулман bir туугандар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бул Курбан айт күнүндөгү эң улуу ибадат, эң сооптуу амал бул мына ошол курбандык чалуу экендигин баяндап, "Ма амила ибн Адама йаумун нахр амалан ахаббу илаллахи мин ихрaqid dam." Kurban ayt günündeki en soğuktu ama mana damla bugün kандай işlerdi kısak soğuktu bolot dey turgan bolsok, tuğandardı ziyaret kılgan soğuktu, ança mınça uruşup ketken, tarınışıp ketkenler bolsa jaraşkan soğuk, bir-birimizge bir jılmayıp salam berүү soğuk, bir-birimizge bir çay berүү soğuk, mamileni bekemdөө soğuk. Oşolordun en jakşısı jaratkan Allah Taala'nın jolunda kurbandık çalуу dep Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün hadisinde belgileydi. Men kana mümkünçülüğü barlar kurbandık çalgan bolsa, bul Kurban ayt günündeki en ulu sooптуу amallardan eken. Alem mümkünçülüğü boltup kurbandık çalbay koya turgan bolsa, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Men kana lahu sa'atan lam yudahhi fala yaqrabanna musallana." Kimnin mümkünçülüğü bolup turup kurbandık çalganga akçası var, şansı var, biznesi var, uyda koroda koyu var, bolup turup kurbandık çalbagan bolsa, "Fala yaqrabanna musallana." Bizdin namaz okuy turgan jerlerge jolobosун deydi, jakındabasın deydi, meçitlerge kelbesin deydi. Demek urmattуу musulman bir tuğandar, bizdin şariat mana oşol kebir ibadatты dene menen atkarganga, kebir ibadatты mana oşol küç menen atkarganga, kebir ibadatты mana oşol ömrüň menen, wagtyň menen atkarganga buyruk beret. Al emi kebir ibadatты akçaң menen atkar deydi. Bul kurban ayt bugün urmattуу musulman bir tuğan, koroodogу maldar menen kıla turgan ibadat. Al emi ya Rasul İmam, bugün en soğuk amal kurbandık çalуу bola turgan bolsa, birok eldin bardыгын ele siz aytkандай şartı jok, şansı jok. Alar kantep dey turgan bolsoңuz, oşolar ulуу soğukka jete turgan soğukka biz kantip jetebiz. Kurbandık çalganın soğuğun biz kantip alabız dey turgan bolsoңuzlar, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Dahhan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bi kabşayn amlahayn." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iki müyüzlü koçkordu kurbandıkka çaldı. Birincisini çalıp atıp, "O Allah'ım bul menin jana Muhammed'in üy bülösünün atынан, menin jana üy bülömdün atынан kabul kıl." Ekinci kurbandıkты soyup atıp, "O Rabbim kıyamatка çeyin kurbandık çalganga mümkünçülüğü bolbogan ümmetimnin atынан kabul kıl" dedi. Bugün kurbançılığa mümkünçülüğü jok başka degenler, sizler naborat mümkünçülüğü barlarga karaganda aktertetsizler, antkeni bular özleri kurbandık çalıp atkan bolsa, sizdin atыңızdan Peygamber kurbandık çalıp koygonun 4 kılın burada. Kıyamatка çeyin ümmetimnin arasından kurbandıkka mümkünçülüğü joktorun atынан kabul kıl dep Peygamberimiz mana oşol mümkünçülüğü joktorun dagı soopsuz kalbasın dep sizlerin atыңızdan, bizdin atımızdan kurbandık çalgan urmattуу musulman bir tuğandar. İnne dama la yaqa'u minallahi bi makanin qabla an yaqa'a alal ard. Kurbandıktın kanı soygonda jerge çaçırap bir tamçı kanı düşkөнгө çeyin Allah Taala'nın aslında özünün ordun darajasın ne Kudayın aslında tavat deydi urmattуу musulman bir tuğandar. Oşelle uçurda bizdin kanday gana soop ibadat atkarbaylı, namaz okuyubuz bu, oroza tutabız bu, kurbandık çalabız bu, bunun bardığı jaratkan Allah Taala'nın razıçılığı üçün boluş gerek. An'am suresinin 162. ayetinde "Kul inne salati ve nusuki ve mahyaya ve mamati lillahi rabbil alamin." Aytkın ey
намазым, курбанчылыгым, жашоом дагы, өлүгүм дагы жараткан Аллах Таала үчүн деген дейт. Урматтуу мусулман бир туугандар, бул курбандык жана мен жогоруда айткандай, бизди сынаш үчүн, жаратканга жакындаш үчүн, жүрөгүбүздөгү такыбалыкты текшериш үчүн урматтуу мусулман бир туугандар бизге милдеттендирилген, бизге шарият болуп калган. Залика ман юаззим шааирилла фа иннаха мин тaqwal qulub. Хач сүрөсү 32-ci аят. Ким Аллах Тааланын бул шариятын урматтай турган болсо, сыйлай турган болсо, кадыр баркын ордуна кое турган болсо, залика мин taqwal qulub, бул нерсе алардын мына ошол эмне такыбалыгынын, жүрөгүндөгү ыймандын белгилеринен дейт урматтуу мусулман бир туугандар. Лан таналул бирра хатта тунфиq мимма тухиббун ва ма тунфиqu min shay'in fa inna Аллаха bihi алим. Алимран сүрөсү 92-ci аят. Лан таналул бирра хатта тунфиq мимма тухиббун. Сүйгөн нерсеңерге, жакшы көргөн нерсеңерге жетпейсиңер, жакшылыкка жетпейсиңер, жакшы көргөн нерсеңерди Аллах жолунда садакага чапмайынча. Фаин эгер кайсыл бир нерсени чаптай Аллах жолунда сарптай турган болсоңор, бул жүрөгүңөрдүн такыбалыгынан Аллах Таала такыбалык үчүн Кудайга жакындоо максатында кылган нерсеңердин бардыгын билип турат дейт Али Имран сүрөсүнүн 92-ci аятында урматтуу мусулман бир туугандар. Демек, бүгүн урматтуу мусулман бир туугандар айт күн. Бул күн жана жогоруда айтканымдай ислам келген учурда пайгамбарыбыз пайгамбарлыгын баштап ыйман дааватын кылып аткан учурда момундардын арасында, мадиналыктардын арасында башка күндөр майрам эле. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мана ошол күндөрдүн ордуна ушул күндөрдү майрам кылып алмаштырган. Күндөрдүн биринде пайгамбарыбыз эс алып жатат. Пайгамбарыбыздын бөлмөсүндө Айша энебиздин жанында эки кыз ырдап атат. Эки балагатка жетелек жаш кыздар ырдап атат. Hazreti Abu Bakır кирип келсе, пайгамбарыбыз наракка карап эс алып атат. Эки жаш кыз ойноп ырдап атат. Hazreti Abu Bakır Айша энебиздин атасы пайгамбардын үйүнө кирип, Айша энебизге кайрылып, пайгамбардын үйүндө шайтандын музыкасын чыгарып атасыңар да, шайтандын ышкырыгын чыгарып атасыңар да, өчүргүлө деп жанагы эки кызга кыйкырат. Пайгамбарыбыз бери карайт дагы, "О, Абу Бакыр кел" деп туруп, "Буларды жөн койгун, бүгүн бизде айт, майрам" дейт. Булар майрамдык маанай тартууласын, буларга эмне бизге зыяны жок. Анткени Аллах Таала бул күндөрдү бизге майрам кылып берген деп, мына ошол күн айт күн экендигини пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Hazreti Abu Bakırга айтып, өзгөчө мына ошол пайгамбардын үйүндөгү балагатка жетелек жаш балдар сыяктуу бүгүн ачкаларды, курсагы ток эместерди, жаш балдарды эмне кубанта турган күн экендигини пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мына ошол окуядан, ошол хадистен белгилейт. Урматтуу мусулман бир туугандар, курбандыктын сообун кечээ да айттык, бүгүн да айтып атабыз. Мына ошол бир тамчы каны жерге түшкөнгө чейин Аллах Тааланын астында ордун таба турган болсо, бир тамчы, ар бир тамчы канына Аллах Тааланын астында сооп берилип, күнөөлөр кечириле турган болсо, ар бир мына ошол курбандык чалынган жандыктын жанакы ар бир тал түгүнө, жүнүнө Аллах Тааланын астында күнөөлөр кечирилип, сооптор берилерин бардыгыңыздар угуп атасыздар. Бирок ошол эле учурда курбандык чалаардан мурда устаздардын бирөөсүнөн келип туруп, "Мен кайсыл жандыкты курбандык чалсам болот? Курбан айт жакындап калды. Курбандык чалайын дедим эле" деп сураганда, алым айткан экен, "Сен биринчи намазсыз күндөрүңдү сой. Сен биринчи насвайыңды сой, сигаретиңди сой, алдаганыңды сой, күйдүргөнүңдү сой. Бардык жаман иштериң түгөгөндөн кийин анан карап көр дагы шариятта уруксат берген 4 жандыктын бирин сой" деген экен. Урматтуу мусулман бир туугандар, бүгүн акча болсо башка болсо шарт чуркап барлык курбандык чалып берип, башка кылып берип, же болбосо мына мен дайым ажылыкка барганда ажыларга дагы айтам. Бүгүн мына азыр бардыгы шайтанга ташатканы жөнөдү ужалар дагы. Шайтанга ташатаардан мурда насвайды ыргытыш керек. Сигаретти ыргытыш керек. Биринчи чечишип алып, андан кийин шайтанга каршы чыгыш керек. Ташты атып бүтүп туруп, бияктан шайтан жиркере турган иштерди кылып, кайра шайтанды кубантпастан. Шайтанга ташатып бүтүп, кайтып шайтан менен достошпостон. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, бүгүн биздин коомдогу вирус, оору бул мына ошол эмне, эки адам бириккен эле жерде үчүнчү адамды ушактаган, гыйбаттаган, билген, билбеген тууралуу такталган, такталбаган маалыматтарды таркатуу өзгөчө мондой бир улуу күндөрдө тыйылалы, тосулалы.
Өзгөчө ушундай бир улуу күндөрдө курбандыктын урматы менен мына ошол эмне таквалыгыбызды күчөйтүп, ошол нерселерден тосулалы. Курбандык чалаардан мурда мына ошол аалым айткандай, биз дагы анча-мынча ошол ушагыбызды, гыйбатыбызды, жалганыбызды, сөгүнгөнүбүздү, кээ бирөөлөрдү мына ошол эмне жанакында ар кандай бир зулумдуктар менен кыйнап аткан болсок, колу коңшуларга бир орой болуп аткан болсок, үй бүлө бала чакага бир катуу болуп аткан болсок, ошол нерселерди биринчи курбандык чалып, андан ашкандан кийин анан шариятта уруксат берген кой, уй, төө же болбосо эчки курбандыкка чалган болсок болот, урматтуу мусулман бир туугандар. Демек, келиңиздер, бул улуу күн бизге мына ошол жаман адаттардан арылып, bir жакшы жака оңолууга, өзгөрүүгө бир Аллах Таала тарабынан берилген бир шанс, мүмкүнчүлүк. Ошол эле учурда ушул күндөрдө эгер бир оңолбосок, өзгөрбөсөк, анда биздин намаздар да өз максатына жетпеди, биздин туткан орозолор да өз максатына жетпеди. Ошонун катарында бүгүн канчалаган акчаңыздарды кетирип чалып аткан курбандыктар дагы өз максатына жетпей калуудан Кудай Таалам сактаган болсун. Ошондон келиңиздер, ар бир ибадат шариятыбызда бизге өрнөк, сабак болуп, бизди өзгөртүш үчүн, бизди мына ошол эмне туура жашоо менен жашоого шанс бериш үчүн урматтуу мусулман бир туугандар келет. Ошол нерсеге бардыгыбыз бекем бололу. Курбан айт күнү мына ошол эң сооптуу амал курбандык чалуу боло турган болсо, андан кийинкилер мына ошол эмне бири-бирибизге бир жакшы маанайда куттуктоолорду айтуу, бири-бирибизге белек бечкек берүү, бири-бирибизди эмне конокко чакыруу. Ошол эле учурда конокко чакыруудун жанагы тескериси, жанагы бизде бардык мына ошол бир Аллах Таала тарабынан берилген өзү эки майрам боло турган болсо, ошол эки майрамды бир жана пайгамбарыбыз айткандай балдарга бир жакшы маанайда бир майрамдык маанай тартылуу кубантыштын ордуна кээ бир жакыны кайтыш болгон башкалар жанакындай эмне муну бир аза күнү, Кур'ан окуу күнү, жанакындай бир ыйлай турган күн катары бир кабыл алып калган. Ошол нерсенин бир жакшы эмес экендигин дагы эске алалы. Ошол эле учурда бирөөлөрдүн үйүнө барып, сен атаң өтүп кеткен эле Кур'ан окуп коеюн, же балаң өтүп кеткен эле Кур'ан окуп коеюн дегендин дагы бир немеси, урматтуу мусулман бир туугандар. Бул мына ошол өткөндөрдү эстөөдү биз бир күнгө чектеп койгондугубуз. Бир күнгө биз чектеп койгондугубуз. Дайым биз намаздан кийин өтүп кеткен мына ошол жамаат ата-энелерине, тууган уруттарына дуа кылып атабыз. Демек, биз дайым бири-бирибиздин жакындарыбызга дуа кылып жүрүшүбүз керек. Тек гана айт күнү эмес. Бүгүн не паланчанын атасы өткөн барып койбосом болбойт. Жок дегенде айт күнү барып Кур'ан окуп коюшум керек дейт. Жок, айт күнү барбасаң барбай эле кой, бирок 5 убак намазынан кийин мени тааныган досторумдун, тааныштарымдын, агайын-инилеринин өтүп кеткен ата-энелеринин рахматын ал деп, биз 5 убак намазда, урматтуу мусулман бир туугандар, дуа кылып жүрүшүбүз керек. Мына ошол кээ бир саналуу гана күндөрдө, ошондой бир аза күндөргө айлантырып өлүктөрдү эстегендигибиз, ошол өлүктөрдүн укугун чектегендик. Өлүктөрдү биз, маркумдарды биз дайыма эмне мына ошол күн сайын, намаз сайын, сооп амал кылган сайын эмне ошолорду эстеп турушубуз керек. Өзгөчө мына ондай бир курбандык чалабызбы, орозо кармайбызбы, ошол күндөрдөн пайда болгон сооптойду. Өзгөчө бүгүн курбандыкты анча-мынча эмне жанакы акылдуу балдар, анча-мынча бир ата тарбиясын, эне тарбиясын алган, анча-мынча бир ыйман менен суугарылган бир туугандарыбыз, дамыла мен өзүм атымдан буюрса келерки жылдардан чалармын, бирок быйыл атамдын атынан чалсам болобу, өтүп кеткен апамдын атынан чалсам болобу деп, мына ушундай бир улуу күндөрдө атасына, апасынын кабырына бир сооп жөнөтүп аткан балдарды, кыздарды көргөндө албетте жүрөк жылыйт. Мына ошондон урматтуу мусулман бир туугандар, келиңиздер, бул күн мына ошол эмне өзгөлөрдү кубанта турган, керек болсо тирүүнүн дагы, өлгөндүн дагы бир көңүлүн ала турган бир өзгөчө күн. Ошол нерседе бардыгыбыз бекем бололу. Аллах Таала кереметтүү Кур'анда мына ошол тозоктогу инсандардын абалын баяндап, ошолордун акыбалынан кабар берип, "Ма салакакум фи сакар", силерди тозоктун сакар деген өрөөнүнө эмне киргизди деп суралат экен кыяматка барганда. Карасаң, тозоктогулардын баары күйүп атат. Барып, тозокко не себептен кирдиңер деп тозокто күйүп аткандардан сураса, "Лам наку минал мусаллин", намаз окубайт элек, ошонун үчүн тозокко кирдик. "Ва лам нут'имул мискин", ачкалардын курсагын тойгозбойт элек, ошонун үчүн тозокко кирдик дейт экен. Тозокко киргендин 2-3 себебин баяндайт кереметтүү Кур'ан. Биринчи себеби "Лам наку минал мусаллин", намаз окубайт элек, ошонун үчүн тозокко кирдик. "Ва лам нут'имул мискин", кедей кембагалдардын курсагын тойгозбойт элек, ошонун үчүн тозокко кирдик деп айтат экен урматтуу мусулман бир туугандар. Ал эми аяттын уландысында мына ошол эмне өмүрүмдү текке кетиргем, кыяматка ишенбегем, ошонун себебинен тозокко кирдим деп келет. Айтайын дегеним, тозокко кирүүдүн эң негизги себептеринин экөөсү бул намаз окубагандык, экинчиси биздин тапкан малыбызда зекет, садакабыз бар, кедейлердин акысы. Ошону менен бирге бүгүнкүдөй бир улуу күндө курбандык менен
ачкалардын курсагын тойгозуу дагы урматтуу мусулман бир туугандар биздин мына ошол короодогу малыбыздын акысы экендигини эстен чыгарбайлы урматтуу мусулман бир туугандар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хайрун нас анфаухум линнас, адамдардын эң жакшысы өзгөлөргө пайдалуу болгону, ахаббул амали илаллах сурурун tudkhulu ala mu'min, эң Кудайга жаккан амал бирөөдү кубанткан, сүйүнткөн дейт. Урматтуу мусулман бир туугандар, кээ бир кошуналарыбыз, кээ бир жакындарыбыз ушул тайкен бүгүн курбандык чалса, же ушул абам бүгүн курбандык чалса, ушул кошунам бүгүн курбандык чалса, бизге этинен киргизет деп жылдап курбандыкты күткөндөр бар. Ошондон урматтуу мусулман бир туугандар, биздин оң жак, сол жак курсагы ток боло турган болсо, биздин көчөнүн гана курсагы ток боло турган болсо, өзүнчө бир элитный райондо жашап алып, бардыгы эле муктаж эмес деп ойлоп аткан болсок, бирок элитный эмес жерде жылдап этти эңсегендер бар экендигин урматтуу мусулман бир туугандар эстен чыгарбайлы. Ал эми мына ошол эмне өзгөлөрдү бүгүн кубанта турган болсок, Кудайга эң жаккан амал сурурун tudkhulu ala mu'min, бирөөдүн жүрөгүнө кубаныч тартуулоо дейт. Өзгөчө күндө тартуулай албасак дагы бүгүн айт күндөрүндө иншалла эмне өзгөлөрдүн жүрөгүн эмне кубанталы, өзгөчө мына ошол өзгөлөрдү кубанталы деп, өзгөлөрдүн курсагын тойгозолу деп, мына ошол жылдап курбандык кылып башка кылышны адат кылып алгандагы инсандар бар. Жараткан Аллах Таала ар биринин ниетине, максатына жараша ажыры соогуну эселеп берген болсун урматтуу мусулман бир туугандар. Демек, курбандык бул тек гана мына ошол бай болгондугуңуз үчүн, акчаңыз болгондугу үчүн гана чалуу эмес, балким жараткандын кулу экендигиңиз үчүн, Кудай Тааланын буйругуна баш ийип, Кудай Тааланын ибадатын аткаруу максатына кылган болсок, мына ошосунда урматтуу мусулман бир туугандар эмне курбандык өз максатына жетет экен. Урматтуу мусулман бир туугандар, айт күндөрүндө турабыз, улуу күндөрдө турабыз, кечиришели, бири-бирибизге сылык бололу, кичипейил бололу, жумшак бололу, анткени текебердик, бой көтөргөндүк, бир көчөдө жашап туруп, бир маалада жашап туруп, бир шаарда жашап туруп, бардыгыбыз бир имам аркасында намаз окуп, бир Кудайга кулчулук кылып туруп, бирок мына ушул жерде дагы эмне жана бири-бирибизге текеберденип бой көтөрө турган болсок, урматтуу мусулман бир туугандар, бул бизге жарашпаган сыпаттардан. Анткени мына ошол эмне пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткандай, аннас мин жихатил аба акфа, адамдардын бардыгы бирдей. Сен биринчи сорт топурактан жаралып, калгандар экинчи сорттон эмес. Абаухум адам, атаңар адам, энеңер Хава. Эгер ата тегиң менен, тууган уругуң менен сыймыктанам дей турган болсоң, анда сенин атаң Адам ылай менен суудан жаралган, сыймыктана турган болсоң, топурак менен суудан сыймыктанган. Мана менин атам, мана менин энем деп туруп, мана ошол ылай менен сыймыктанган дейт. Бүгүн кээде атабыз менен апабыз менен сыймыктанган менен мына ошол эмне куллукум мин адам ва адама мин тураб, баарыңар адам атадан, ал эми адам ата мына ошол эмне топурактан жаралган дейт. Өзгөчө мындай күндөрдө урматтуу мусулман бир туугандар, бири-бирибизге жумшагыраак, сылыгыраак болуп, ынтымак, рашкерлик менен жашаганды Кудай Таалам баарыбызга насип кылсын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ла ядхулул жанната ман кана фи қалбиги мисқала зарратин мин кибр, жүрөгүндө кырпындай текебердик болсо, ал адам бейишке кирбейт. Ва ла ядхулун нар ман кана фи қалбиги мисқала зарратин мин ал-иман, ал эми кыпынчалык ыйманы бар адам тозокко кирбейт дейт. Жүрөгүндө кыпынча, молекуладай болгон бир ыйманы бар адам тозокко кирбейт. Ошол эле учурда ошон тескериси текебердиги башкасы болуп туруп, мен ушуларга баш ийемби, антемби, минтемби, ушуларда мен олтурамбы дегенде бир эмне таризде бой көтөрүп өзүңүздү биринчи сорт сезе турган болсоңуз, жүрөгүндө андай нерсеси барлар, булар бейишке кирбейт дейт урматтуу мусулман бир туугандар. Демек, бой көтөргөндүк, мен кыйынмындык дегендик, бул кереметтүү Кур'анда бир канча падышаларды, бир канча кыйындарды Аллах Таала ордуна койгон, ошолордун катарында сиз экөөбүздү дагы коет. Демек, Фир'аун Муса пайгамбар даават кылып барган учурда, мен керек болсо Муса сенин кудайың эмес, мен кудаймын деди. Ана роббукумул аала, мен улуу кудаймын деди. Керек болсо ошол Нил менен мактанды. Мана дарыялар менин астынан агып турат деди. Өзүм мактанган ошол Нил дарыясына чөктүрүп жок кылды Аллах Таала акырында. Муса пайгамбарды аскерлер менен кууп барган учурда, мана ошол Муса пайгамбар Нилден өтүш үчүн Аллах Таала таягың менен Нилди чап деп, деңиз экиге бөлүнүп, Муса пайгамбар өтүп кетет. Фираун кирген учурда мына ошол эмне деңиз кайра басып калат. Ошол маалда "О Муса, мен тооба келтирдим" деди. Муса пайгамбарга жалбарды. Кудайдан кечирим, мен кайттым, сен мен кудай эмесмин, сенин кудайың кудай деди. Мен текебердигимден кайттым деди. Мен бир кул экенмин деди. Муса пайгамбар уже кечлеп кетип калды. Аллах Таала айтат: "О Муса" дейт. "Фираун сага 70 жолу кайрылды, унчукпай койдуң, жооп бербей койдуң" дейт.
Eger ошол Фираун 70 жолу сага кайрылбастан бир жолу өзүмө кайтып мен иттик кылдым дегенде мен кечирмекмин дейт. О Муса, сенин Кудайыңа иман келтирдим деп сага 70 жолу жалбарды, сен тиктебестен кетип калдың, уже поздно дедиң, поезд кетти дедиң дейт. Бирок ошол Муса 70 жолу сага Фираун 70 жолу сага жалбарбастан бир жолу мага жалбарганда мен кечирет элем дейт. Ибрахим пайгамбардын мына курбандык боюнча окуясын сүйлөп атабыз. Ибрахим пайгамбардын доорунда мына ошол капырлардын башында ана башчысы Фираун сыяктуу Намрут деген болгон. Бул да бой көтөрдү, бул да текеберденди, бул да өзүн Кудай санады. Бирок Аллах Таала текеберлерди ар заманда, ар кылымда ордуна коюп келген. Бул Намруттун кулагына бир чиркей, бир чымын кирип кетти. Кулак аркылуу мээсине жетти. Эч бир медицина айыктыра албай койду. Качан массаж кылдырабы, башка кылабы, үкөл саябы токтобойт. Качан гана өзүнүн ошол дааратканага кирген башка ыплас жерлерди баскан жаман калошун алып туруп, ошо калошу менен башына урса токтойт. Калошту алат. Калошту алганда кайра дагы эмне? Ың дагы баштайт. Мээсин жеп. Өзүнүн калошу менен өзүн уруп жүрүп өлдү. Урматтуу мусулман бир туугандар, биз Кудайдын кулу экендигибизди унутпайлы. Биз сылыгыраак бололу, кичипейил бололу, өзгөчө мондой күндөрдө кечиришели, ынтымак бололу, ынтымак ырашкерлик менен жашоо кечирели. Аллах Таала шариятыбызда бизге кайсыл ибадатты милдет кылган болсо, ошол ибадаттын бардыгы бири-бирибизге жакшылык кылууга чакырат. Зекети болсун, садакасы болсун, курбанчылыгы болсун, бардыгы ортодогу сүйүүдү пайда кылып, ынтымак жашашка чакырат. Мына жана кереметтүү Куранда аятын айттык, силер сойгон курбандыктын эти дагы, каны дагы Кудай Таалага жетпейт. Силердин ниетиңер, максатыңар жетет дейт. Демек, жаратканга жакындоо максатында бүгүн улуу ибадаттарды аткаралы. Аллах Таала дагы бир жолу айтам, баарыңыздардын курбан айтыңыздар куттуу болсун. Өзгөчө ушул күндө дүйнө жүзү ажылык амалын аткарып мына азыр Муздалифадан Мина өрөөнүнө жамаратка таш аткан жөн отат. Ошолордун ажылыгын кабыл кылсын, ошол ажыларыбыздын дуаларын кабыл кылсын, ошолордун дуаларын берекети менен, кылынган курбандыктардын берекети менен элибизге, жерибизге тынчтык, ынтымак, ырашкерлик берип, билип билбей кылган күнөөлөрүбүздүн баардыгын Аллах Таалам кечирген болсун. Бирахматика я архамар рахимин. Аллаху акбар.